Doktor balama. Yaxşı barıp, yaxşı okup, kalan 5 men okuyun ha. Menin adım Ariyet, familiyam Duvanayev. Men 4-cü klassda okuyum. Biz bolsa mektepke 8-lerde barabız. Men daima usu jol menen baram. Çoğun mektepte okugum gelet. Jana отличник болгонду каалайм. Ödönkü ayıldın döngünden jarakat болгондуктан bizdi biyaka alып geldi. Men biyakta 3 yıl okuyum. Barabar 73. Odan keyin emi kançаны koyabız? 26'ны koyabız. Бұл ылдый кайлыбызда эл аз болгон үчүн контейнер коюп берген временно деп. 3 жылдан бери иштейбиз бул жерде. 3 мугалим иштейбиз. Бир мугалимибиз ошо чет тил, орус тил сабагынан, 2 мугалимибиз 2 класска карлико 2ден класс алып 4 класста окутабыз. Анан эми шарты оор, өзүңүздөр көрүп тургандай 2 классты 1 класска батырып окутуп атабыз карликовый. Бирөөсүнө ооз эке кылсак, бирөөсүнө жазуу, математика ушундай кылып аралаштырып окутабыз. Оор бири-бирине тоскоол болот, бири-бирине түшүнбөйт, алаксыйт балдар. Мына печкабызды жагабыз, көмүр жагылат бул жерге. Жакканда өтө ысып кетет. Контейнер болгонуна байланыштуу өтө ысып кетет. Мынантип эшикти ачабыз, ысып кеткенде. Балдар чыдабай кетишет, ысып кеткенде. Сквозняк болуп, шамал кирип, балдарыбыз кээде суга өтүп ооруп калган күндөр болот. Өзү бул Миял айылынын биринчи аты Сасык булак экен да. Бул айылга элдин отурукташкан маалы согуштан кийинки учурларга туура келет дейт. Анан бир 60 түтүндөй эл бар эле. Анан мына 1900-2000 жылдардан көчкү жүрүп, ошодон жогорку айылда бир 30 чакты үй бүлөнү паске көчүргөн. Айылыбызда 9 жылдык мектеп, ФАП бар эле. Анан биз өз түгү Кара Суу районунун Сарай айыл өкмөтүнө карайбыз. Мектебиз жогорку айылда эле. Мектебизди жаап, жана контейнерден 4 жылдык мектеп куруп беришкен. Айыл өкмөтүнөн мектеп куруп беребиз деген, быйыл ошо бекитилиптир дейт эми. Кудай калса, мына быйыл жаңы жылдан ошо курулуп калса, балдар окуйт. Бирок анан бүткөндөн кийин балдар ылдый мына бул Былдорда деп коет 11 жылдык мектеп. Ошол жерге барышат. Же болбосо паске кетишет, жатак мектептерге барышат. Ошондо окуп, тиричилик кылып атабыз. Азыр бир 33 түтүн эл бар. Учурда мына биздин убактылуу мына мектеп контейнер койгонбуз, айыл өкмөтүбүздүн жардамы менен. Бул жерде азыр 19 бала билим алып атат. Билимдери Кудайга шүгүр жакшы эле, сапаттуу эле билим алышат. Эми контейнер болгондон кийин баары ысык, суук болот экен. Эми отту көбүрөөк жакканыбызда ысып кетет. От өчүп калганда муздап кетет. Ошону мүмкүн болушунча карап, ысытып, муздатып балдарды оорутуп албаш үчүн аракет кылып иштеп атат мугалимдерибиз. Эми жаңы мектебибиздин баардык документтери даяр. Буюрса мына бюджеттен дагы быйыл кошумча дагы акчаларды кошумчалатып, мына жаздан, мына күнү сыган күндөн баштап эле Кудай кааласа куруп баштайбыз деген сөздөрүбүз бар да. Буюрса эми биздики кичинекей эле мектеп болот, 60 орундуу деп проекттерин даярдатканбыз. Эми 60 орундууну мына сентябрга 1-чи окуу жылына чейин бүтүрүшүбүз мүмкүн, өтө кеч калсак. Болбосо эми ушул күнгө да карайбыз го. Былтыр мектепке деп 6 миллион бөлгөнбүз. Анан мектебибиз толук типтүү болсун, баягы инвентардан да кыйналбайлы деп туруп, быйыл 10,5 миллион 11 миллионго жакын кылып кошумчаладык.